Ал күнү деле адаттагыдай тамак жасап, баламды жумушуна тосуп алайын деп күйпөлөктөп үйдө жүргөм. Эшиктин коңгуроосу кагылганынан балам келер маалы боло элек деп барып эшикти ачтым. Балам достору менен турган экен. "Апа, сизге сюрприз жасап, келин алып келдим" деди. Эшиктин алдында топураган баламдын достору анан бир жигиттин артында уялыңкы кетенчиктеп жер карап турган арык чырай кызды көрдүм. Кызды караган боюнча анын жанында турган балдарды да унутуп коюп, кабагымды чытып карап тура берген экенмин. Курбум Шарипанын борбордо батири бар кызына көз артып, кудалап койгонум көз алдыма даана болуп келип жатты. Өзүмдү колго алып, этегимди кагып, "Бул эмне кылганыңар? Кыргыздын каада салты менен алып келет элек го" дедим. "Ооба, ушинтип айттым. Анан эмне? Балам, сен бай кызга үйлөнөсүң демек белем?" Балам мени "Апа, жүрсөңүз" деп үйгө киргизди. Тигилер топурап сыртта калышты. Кайран балам-ай. "Апа, Алтынайды башка балдар ала качканы жаткан жеринен алып калдым. Ошон үчүн шашылыш алып келдим" деди. Жиним менен кызга барып, "Ата-энең эмне дейт? Аларга ким жооп берет?" деп бурк эттим. Өзү эле уялып араң турган кыз ыйлаган боюнча чуркап жөнөдү. Балам артынан чуркады. Үйгө кирип, болуп өткөн окуяны таразалап отурдум. Мен өзүмдүн эмес, баламдын келечегин ойлодум. Жаштайынан жалгыз тарбиялап, бутуна тургуздум. Эми мынтип алдан, күчтөн тайып баратам. Ал эми балам арзыбаган айлыгына каяктан үй алмак эле. Мендей болуп кыйналбасын деп тилеп жатам да. Балам кайтып келгенден кийин мага каяш айтмак турсун үн да каткан жок. Муну мен тарбиясыз жакшы болгондуктан же менден биротоло түңүлдү деп түшүндүм. Арадан 1 жыл өткөн соң Амантай менин планым боюнча баягы Шарипанын борбордо үйү бар кызына үйлөндү. Балам сүйлөшүп койгон кызга үйлөнүүсүн сунуштаганымда эч каршы болгон эмес. Үн катпастан башын ийкеп койгон. Ошол убакта балам өзүнүн жашоосуна ээ болгусу келбей, кайдыгер карап калганын кайдан билдим. Үйлөнсө нике баарын жай-жайына келтирет. Ынтымакташып жашап кетишсе, сүйүшүп кетишет деп өзүмдү алдап жүрдүм да. Шайыр Амантайым таптакыр башка адамга айланды. Жумуштан кеч келет, тамак ичпейт, көздөрү кир тийип арыктап, эки жагын сөөгө эле калды. Тилекке каршы бурул мен күткөндөй келин болуп бере алган жок. Эртең менен эрте турганды кой, чыныларды ары бери ыргытып, чайды араң берет. Бир күнү бурул камыр жайып жаткан экен. Жанына барып, "Кызым, бир аз жукарак жайсаң, эмне ишиңиз бар?" деди. Мындай жоопту күтпөгөн жаным селдейип эле отуруп калдым. Ал муну менен эле токтоп калбай, "Сиз мени коюп, балаңызга акыл үйрөтүп алыңыз" деп колундагы өлүктү ыргытып, жулкулдап барып кийимдерин чогулта баштады. Артынан бөлмөсүнө кирип барып, эң биринчи көзүмө урунганы экөөнүн эки башка салынган төшөгү болду. Ушундай шылтоо эле күтүп турганбы, үйдөн шаша керектүү нерселерин алып чыгып кетти. Эмне кылам? Балама барып айтайынбы? Окуяны баш аягынан көз алдыман өткөрүп, шалдайып отурган жеримде каттым. Ооба, күндөр өтө берди. Мен баламдын жашоосуна балта чаптым. Мындан көрө кайып болуп эле кетсем гана деп өзүмдү күндө жемелейм. Аял кетирди деген атка конгон балама эми кайсы оңгон кыз тиймек эле? Күндөрдүн биринде адаттагыдай эле көзүмдүн жашы тыйылбай отурсам, өзгүнөм өзүмдү муунтуп, арга таппай калган убакта мына ушундай окуя болду. Байлык менен телегейиң тегиз болбойт экен. Мен эми балам, келиним, болочок неберелерим үчүн жашайм. Мындан ары келинимди алаканыма салып жүрөм деп өзүмө сөз бердим.